Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, Талас Жарнама каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Биз бүгүнкү чыгарылышта сиздерге суу фильтрлөө Clean Water компаниясы менен тааныштырмакчыбыз. Бул аппарат 6 катмарлуу чыпкадан турган америкалык компания. Бул аппараттын кызматы суунун составындагы ден соолукка зыяндуу болгон туз, таш, кум, хлор, оор металл, курт, вирустарды чыпкалап берет. Сиз бул фильтрди койдургандан кийин чайнегиңизден эч кандай бир накип көрбөйсүз. Сууну анализдөө боюнча жана орнотуу боюнча азыр сиздер бул специалисттин ролигине көңүл буруңуздар. Биздин компаниянын аты Clean Water деген компания. Clean Water компаниясынын ден соолук аппараттарынын жалпы көрүнүшү. Бизде 6 катмарлуу фильтр, смеситель бачоктон турат. Бачоктун объему 13 литр болот. 11 литр таза суу, 2 литр сжатый воздух бар, свет жокту, суу жокту өзүнүн ичинде сакталган таза сууну түртүп чыгарып бериш үчүн. Бул фильтрлерди сиздердин үйүңүздөргө мойканын астына жайгаштырып беребиз, мындай кылып. Мойканын астына фильтрди, бачокту жайгаштырып беребиз. Өзүңүздөрдүн кранчик турат, анын жанына отдельный жаңы кранчик коюп беребиз. Иче турган сууңуздар уже бөлүнүп турат. Чайга, тамак ашка, жаш балдарга кайнатпай берсеңиздер болот. Неге дегенде, медицинский текшерүүдөн өткөн Агуша продукциясынын таза сууну чыгарып берет да. Ошондой эле ар бир фильтрдин өзүнүн аткарган кызматтары бар да. Мисалы үчүн, бул жерде биринчи турган фильтр 5 микрондуу фильтр. Суудун составындагы ташты, кумду, датты өзүнө кармайт. Экинчи фильтр суудун составындагы хлорду 100% кармайт. Үчүнчү фильтр болсо суудун составындагы оор металларды кармап алат. Оор металлдар сууда каяктан пайда болот? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жанагы машиналардан чыккан эле улуу газдар асманга көтөрүлүп, кар жамгыр менен биздин сууларга кошулуп атат. Ошонун негизинде пайда болгон оор металлды үчүнчү фильтр кармайт. Төртүнчү фильтр аппараттын эң главный фильтри. Американский мембрановый система сууну сразу экиге бөлөт. Ошон үчүн механический почка деп коет. Американский мембрановый система только Америкада чыгарып патенттелген. Ошон үчүн бул жерде Америкадан башка жакта укугу жок десе деле болот да. Мембрананын ичинде полупронецаемый материал менен камтылган тешикчелердин көлөмү 10 ангстрем болгон материал бар. Суудун составында вирустардын эң кичинекейлери 50-60 ангстрем болот. Бактериялар 150-200 ангстрем. Суудун составындагы өттө бөйрөктө уяткан таш туздардын баардыгы 30-40 ангстрем. Мембранадан батпайт, канализацияга туташтырылган шланги менен чыгып агып берет. Мисалы үчүн мембранага 100 литр суу кирсе, 40 литр таза суу, 60 литр кир суу кылып канализациядан чыгарып берет. Мембранадан чыккан суу бачокко топтолот. Сиз кранчикти ачканда сразу кранчикке келбейт. 5-6 фильтрден өтүп, анан кийин кранчикке келет. 5 фильтр контрольный ящикка. Күмүш иондор кокосунга окшош спираль түрүндө жайгашкан. Спираль түрүндө жайгашкан себеби бая тоонун суусун ичсек жумшак өтөт. Неге дегенде ал жерде таштан ташка тийип, молекулалары жарылып бычкан суу болот. Бул ошол кызмат аткарат, суу ичинде циркуляция болот дагы. 6 фильтрге өткөрөт. 6 фильтр биз аптекадан эле жаш балдарыбыз сатып алып берген биомагний, кальций, натрий минералдары катырылган таш түрүндө жайгашкан. Суу напор менен келгенде дагы бизде суудан керек болуучу минералдар кошулуп келет. Анан смесителден чыгат, ичиге беребиз. Аппараттын насосу бар. Сууну ичерме атмосферада тартып түртүп берет. Аппарат ток менен иштейт. 1 айлык расходу 5-10 сомго чейин болот. 24 вольт ток. 2 штук механический релеси бар. Аппараттын өчүп жанышына жардам берет. 1 литр суу алсаңыз аппарат автоматически иштейт. 1 литр сууну толтурат да кайра өчүп калат. Негизги иштөө системасы ушундай аппарат. Ошо биз өзүбүз колдонгон эле семьябыз менен колдонгон өзүбүздүн үйүбүздөн чыккан эле таза суубуз да. Туп-тунук турат да. Бизге керектүү, керексиз кандай нерселер бар экенин биз билбейбиз. Ошону атайын биринчи цифра түрүндө көрсөтүш үчүн бизде ТДС метр деген түр бар. ТДС метрдин чечмелениши Total Decibel Decibel. Японияда 1991 жылы суу маселелери боюнча ойлонуп табылган. 92 жылы бул приборго стандарттар коюлган. Мисалы үчүн бензиндин стандарттары бар, 92-93. Ошол сыяктуу эле сууга дагы стандарттар коюлган, ВОЗ стандарттар. Бул жерде 3 0 турат экранда. 001ден баштап 040га чейин көрсөткөн стандарттагы суу эң таза биринчи класстагы таза суу. Ушундай 40га чейин көрсөткөн сууну врачтар айтат. Бир күндө бир адам 2-3 литр ичишибиз керек. Анткени адам баласы өзү 75% суудан турабыз дейт. 40тан 60га чейин көрсөткөн стандарттагы суу кадимки эле шаардын хлор кошулган суусу. 60тан 120га чейин көрсөткөн стандарттагы суу бул рискованный суу дейт. 120дан жогорку суу дейт, эң коркунучсуу дейт. Неге дегенде өттө бөйрөктө суставтарда уюган таш туздардын баардыгы 120дан жогору көрсөткөн суудун негизинен пайда болот. Тамактангандан кийин зарына болгонубуздун себеби эмнеден? 120дан жогору көрсөткөн суудун негизинен дейт.
келиңиздер эми мисалы үчүн Европада 120дан жогору көрсөткөн сууга машина да жубайт экен да, анткени полировканы чегип коет дейт. Бул биз колдонгон кран сууну көрөлү да. Бул 700ден өтүп баратат азыр. Токтойт өзүнүн нересине. 750 болду. 751. 751 де токтоду да. 751 деген бул өтө самый рискованный суу да. Неге дегенде биз 001ден баштап 040ка чейин гана көрсөткөн сууну ичишибиз керек да. Эми яка. Азыр буну камераны өчүп эле жүрөбүз. Жактан токмо келебиз да. Бул азыр 751 көрсөттү. Цифра түрүндө көргөнүбүздүн бардыгын көзүбүз менен көрсөк болот да. Бул прибордун жардамы. Бул электролиз. Келиңиз. Электролиз любой физика кабинетинде бар. Плюс-минус. Анод-катод кычкылдануу калыбына келтирүү реакциясын жүргүзөт. Электролизди биздин ашказаныбыз десек болот. Неге дегенде, биздин ашказанга ушул 1 стакан суу киргенден кийин эле кандай болуп калат да. Мисалы үчүн мына 1 стакан сууну биз ичтик да. Биз ичкенибизден кийин биздин ашказанда ушундай катуу реакция башталат. Биз тамакты сиңире албай, зарына, изжога ушунун негизинде келип жатат да. Мына көрүңүз, суулардын өңү дагы өзгөрүп баштады. Неге дегенде суунун составында жанагы неорганический биздин өттөрдө, бөйрөктөрдө уюп аткан таш туздар ушулар. Мына чайнектин ичиндеги накиптер ушулар да. Мына чындап карагыла. 30 секунд ичинде ушундай болуп кетти. Кирденип, жыттанып. Ушундай сууларды колдонуп атабыз азыр биз. Бардыгыбыз ичип аткан суулар ушундай кир суу экен. Фильтрдин жалпы баасы $270. Адистер, фильтр орнотуп келген мал $50 төлөйсүз. Калган $220 ай сайын 4 айга бөлүп төлөйсүз. Бизге кайрылыңыздар. Биз сизди жана үй бүлөңүздү таза суу менен камсыздап беребиз. Мынакей сиздер бул адистин ролигинен кийин, түшүндүрмөсүнөн кийин жакшы туура чечимге келет деген ойдобуз. Дагы бир нерсени айта кетсек, ар бирибизде суроо жаралышы мүмкүн. Илгерки убакта аталарыбыз арыктан эле суу ичип келген, фильтрсиз эле суу ичип келген деген. Биз бул суроого өзүм жеке оюмда мындайча жооп бермекчимин. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, илгерки убакта азыркы убактагыдай сууларга таштандылар ташталчу эмес эле. Жана суу түтүктөрдө хлорлор кошулган эмес. Жана жасалма септиктер жасалчу эмес эле. Азыркы жер астынан сууну тартып алуучу насосторду билесиздер, жердин канча бир метр радиустагы сууну күч менен тартып алат. Андыктан урматтуу мекендештер, өзүңүздүн жана үй бүлөңүздүн ден соолугуна кам көрүп бул аппаратты коюп алсаңыз ашыкча болбойт деп ойлойм. Кыргызстандын ичиндеги бардык областтарда орнотуп берүү бекер. Урматтуу мекендештер, биздин каналга катталып коюуну унутпаңыздар.